Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге алоэ гүлүнүн негизинде жасалган продукциялардын беттеги угрилерге же кыргызча айтканда безеткилерге кандай жардамы бар экендиги тууралуу айтып өткүм келет. Анткени бүгүнкү күндө ушундай көйгөйлөр менен кайрылгандардын саны аябагандай көбөйдү. Сураноолор дагы көбөйдү. Ушул боюнча маалымат берип коюңузчу деп сурангандар дагы көбөйдү да. Биринчи очередте эгер сиздин бетиңизде ушундай көйгөй пайда болгон болсо, анда сиз биринчи кезекте организмиңизди тазалаганыңыз жакшы. Анткени бул биздин жүзүбүз ички организмибиздин көзгүсү болуп саналат. Кантип очищение жүргүзөсүз, кантип тазалайсыз? Мондай алоэнин гели, алоэнин 100% гели бар мынагындай. И ошону менен бирге эле алоэнин чайы, пробиотик актив деген сыяктуу продукцияларды комплексно ичип, ички организмди тазалоо жүргүзүш керек. Экинчи кезекте сөзсүз түрдө ошону менен чогуу эле бетке сырттан дагы кам көрүш керек. Анткени сырттан келген бактериялар дагы бетти бузуп атат да. Бизде ар түрдүү чаң дагы башка нерселер биздин бетибизди бузуп атат. Ошондуктан сырттан дагы кам көрүшүбүз керек. Кантип кам көрүү керек бетке? Мына алоэ гүлүнүн негизинде жасалган авокадо самыны курамында Е витамини болгон үчүн бул өтө мындай дарылык касиети күчтүү, терини кам көрүүдө. Ушуну менен бетиңиздерди жууганыңыздар оң. Эртең менен кечинде бул самындын курамында эч кандай спиртной, бетти кургатып жиберүүчү нерселер кошулган эмес. Ошондуктан ушул самын менен жууганыңыздар жакшы. Анан бетиңиздерди бул самын менен жууп бүткөндөн кийин бир күндө эртең менен кечинде 2 жолу алоэнин турукташтырылган гели кошулган сүт тазалагыч менен бетиңиздерди тазалашыңыздар керек болот. Андан кийин анын артынан мындай алоэ гүлүнүн 48% суусу сыгылган, суусу куюлган тоник менен бетиңиздерди арчышыңыздар керек болот. Андан кийин 74% курамында алоэ и ошону менен кошо эле природный антибиотик болгон прополис кошулган мондай прополис креми менен бетиңиздерди майлашыңыздар керек. То есть бетиңиздерге ушул кремди коюшуңуздар керек. Крем бул терини тынчтандыруучу болот, дүүлүккөн ар түрдүү дүүлүктүргүч нерселерден тынчтандыруучу болуп саналат. Курамында А, Е витамини, ошондой эле С витамини болгондуктан бул бетке кам көрүүдө эң күчтүү каражат болуп саналат. Кремди пудра же болбосо тоналныйдын астынан дагы коюуга болот. Крем ошондой эле экономичный, аябагандай көпкө чейин жетет, үнөмдүү кремдерден болуп саналат. Эгерде сиз мына тоникти албай турган болсоңуз, анда мен сизге мына First'тү сунуштаймын. First'түн 78% курамы алоэ, алоэнин суусу и плюс мунун курамында дагы прополис болгондуктан бул дагы антибактерицид не болуп саналат. Бул только эле бетке эле эмес, бир эле бетке эле эмес, чачка кам көрүүдө же болбосо операциядан кийин күйүп калган ожогдо дагы өтө көп кесилип кеткен жерлерге өтө көп колдонула турган биринчи жардам катары саналат. Баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Жүзүңүздөрдөн сулуулук кетпесин. Ар бирибиз өзүбүзгө терең кам көргөндү үйрөнөлү. Эгер сиздерди бул продукциялар боюнча дагы да кененирээк маалымат кызыктырган болсо, менин WhatsApp номерим 0772 40 86 84. WhatsAppка кайрылсаңыздар болот. Ошондой эле менин каналыма жазылууну унутпаңыздар. Анткени бул канал менен сиздер дайыма пайдалуу маалыматтарды угуп турасыздар. Саламатта болуңуздар, достор.